Саламатсыңарбы балдар, бүгүн бизде математика сабагы. Сабакты баштаардан мурда бири-бирибизге жакшы маанай тартуулайлы. 1, 2, 3, 4, 5 кыймылдаттык буттарды. 1, 2, 3, 4, 5 турайлычы куштарды. 1, 2, 3, 4, 5 эч алакты болбойлу. 1, 2, 3, 4, 5 биз сабакты баштайлы. Бүгүн биз балдар бирден баштап 7ге чейин сандарды санаганды үйрөнөбүз жана сандардын катарын толуктаганды үйрөнөбүз. 1 коюндон 1 турат. 2 мушуктан канча турат балдар? Туура, 2 турат. 3 сүрөттө бакадан 3. 4 канча чымчык турат балдар? 4. Туура, азаматсыңар балдар. 5 оюнчуктан 5 турат. Бул 6. 6 оюнчук турат. Бул 7. Чымчыктан канча турат балдар? 7. Туура балдар. Кана эми сандарды толуктайбыз. 3, 4, 6 ортосунда кайсы сан жок балдар? Туура, 5 саны жок. 5 санын толуктайбыз. Кана балдар? Дагы тапкылачы. 2, 3, 4 кайсы саны жок? 2ге чейин 1 саны. Азаматсыңар балдар. Кана кийинкиси 1, 3, 4, 1 менен 3-түн ортосунда кайсы сан жок экен? 2. Азаматсыңар балдар. Чарчадыңар окшойт балдар. Кийинки көнүгүүлөрдү чогуу жазайбыз. Азаматсыңар, сабакты улантабыз. Балдар, силер буга чейин угсаңар керек. Бир жумада 7 күн бар экенин. 7 күндүн 5 күнү иш күндөрү, ал эми 2 күн дем алыш күндөрү деп аталат. 5 күн ата-энеңер жумушка барат, а силер болсо бала бакчага келесиңер. Ал эми калган 2 күн болсо, бул дем алыш күндөрү деп аталат. Дем алыш күндөрү силер жуунуп, тазаланып, бала бакчага даярданасыңар. Кана эмесе балдар, 7 күндү чогуу санайбыз. Бул 1-чи күн, 2-чи күн, бул 3-чү күн, 4-чү күн, 5-чи күн, 6-чы күн жана 7-чи күн. Бир жумада канча күн бар экен балдар? Туура, азаматсыңар, 7 күн бар. Кана балдар, бүгүн сабакты бышыктайлы. Бүгүн силер бирден баштап 7ге чейин санагандарды үйрөндүңөр. Сандарды толуктаганды үйрөндүңөр жана бир жумада канча күн бар экенин үйрөнүп санадыңар. Үйгө тапшырма төмөндөгү ырды жаттап мага жөнөткүлө. Саламатта калгыла балдар.